Орозалы агай өткөн кылымдын 80-90 жылдардагы 70-80-90 жылдардагы Сухомлинский, Шаталов, Аманашвилилердин гумандуу демократиялык мектеп идеясыны Кыргызстанга жайылткан, ошол идеяларды турмушка киргизген агай катары белгилүү жана бул чоң эмгек болуп эсептелет. Ошону менен биргеликте мен бүгүнкү күндүн мектебинин көз кара, эгер заманбап мектеп деп алсак, эгер бүгүнкү күндүн 21-кылымдын дагы жаңы талаптары пайда болду. Азыр ошол жаңы талаптарды да эске алып заманбап мектепти түздүү зарылдыгы келип турат. Алар кайсы дегенде компетенттүүлүккө негизделип билим берүү, заманбап технологияларды өздөштүрүү жана азыркы күндө актуалдуу болуп аткан үзгүлтүксүз билим алууга окуучуларды даярдоо, дүйнөлүк масштабтагы Болония системасында билим берүүгө окуучу студенттерди даярдоо жагыны дагы ушул заманбап мектеп концепциясына кошуу зарыл деп ойлоймун. Евро кеңештин Европа үчүн компетенциялардын жыйнагы аттуу документинде 5 негизги түйүндүү компетенциялар көрсөтүлүп, ошолордун ичинде эң негизгиси деп окуучу студенттердин өз алынча билим алуусу көрсөтүлгөн. Ушул өңүттөн алып караганда биз мына ушул окуучулардын, студенттердин өз алынча билим алуусуна дагы заманбап мектеп моделиге киргизишибиз керек. Бул багытта мана бизде АЭМ акыл эмгегин маданияты сабагын киргизгендигибиз жакшы натыйжаларды берүүдө. Жана биз заманбап кыргыз мектеп моделини түзүүдө ошо Орозалы Сайдылканов мектеби менен биргеликте Ноокат билимканасы, мына Ысык көлдөгү Обул лицейдин тажрыйбасы жана башка көптөгөн Кыргызстандын ар бир областындагы чыгаан мектеп педагогдорунун тажрыйбасын үйрөнүп дагы кошуп чыкса жакшы болот. Жана мына ушулдай бир конференцияларды мындан ары дагы улантып туруу эң туура болот деп эсептеймин. Заманбап кыргыз мектебинин моделини түздөп калыптандыруу үчүн мындай конференциялардын сериясын өткөрүп, мындан да көп окумуштуу амалияттык ошол багытта иштеген адамдардын катышуусунда конференцияларды, талкууларды өткөрүп, ошол жалпы Кыргызстан масштабыдагы мектептердин, алдыңкы педагогдордун тажрыйбасыны чогултуп, ошолордун негизинде түптөсөк жакшы болот деп ойлоймун.